Assalamu alaikum, Асанов каналының көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн буюрса 17 январь 2024 жыл. Жумушка могул жылы 1-жыл чыгып атам азыр. Анткени лицензиям базага кирбей калды Яндекстикине. Ошого 17 күндөй болуп кетти окшойт. Негизи бул лицензия чыкканына 27 декабрь күнү чыккан лицензия. Ошондон бери эми 17 декабрь күнү базага кирди да. 16-сында кирди. Бүгүн 17-сиде. Ошол туугандар, бүгүн 1-жол ишке чыгып атам. Көрсө өзүм машинам менен. Ошол гана туугандар. Январь жумуш кандай болот анда? Чыга беребиз. Саат 6-дан 39 мүнөт өттү. Буюрса бисмилла деп линияга чыгабыз. Ё-моё. Жанатан бери сурай берейт билең. Азыр фотоконтроль селфи койлу. Мына буюрса туугандар. Фотоконтроль өттүк. Бул уже келе экен, саат 7:10 кет дейт. Ага темир заказ кылып турган. Шереметьевага берет го. 1.60 менен. Алалыч. Эртең менен аэропортко барбайт болсом, бирок 1.60 менен бергенде. Барып келерейин эми. Кеттик анда туугандар. Биринчи заказ Шереметьево барып келели. Шереметьево аэропортко келип калды туугандар. Платный дорога 580 рубль. Мен төлөдүм аны. Бирок клиент төлөп койгон да. Через Яндекс. 2609 рубль келтирdim. Ё-моё. Лобнядан заказ түтүлдү. Алып койдум эле. Карат көрөбүз эми. Шереметьево пробка го. Так, бул заказка мен промокод күйгүзүп койдум эле 1 сааттык. Так, мага 2123 рубль калыптыр. Спрос 485 дейт. Амин. Ё-моё. Промокод күйгүзбөдүм беле мен. Жети 58-ге чейин иштеш керек эле да. Промокод иштебей калыптыр. Эшек. 1 саат промокод жөнлөгүп кетти. Очередь недоступна, нужен пропуск дейт. Менде пропуск жок да. Машинаны жаңылганга таксиге жаңылып алдым эле. Азыр буяктан Шереметьеводан пропуск алып, бул жака чаптап берет. Почта өзү чапталабыз да. Ошол пропуск менен анан могу жака кирип, корого. Анан очередке турабыз. Азыр мен кирип пропуск алышым керек. Бир алып койсок жүрө беребиз анан ошол менен. Saat 8'den 2 мүнөт өттү. Жана заказ мен болуп кетти. Азыр мен очередке турайын, эми очередке коёбу азыр. Пропуск алсам. Көрөбүз. Очередке турганы корого киргеде пробка болот. Могу окошкадан азыр пропуск алып атам. Кичинекей чек наклейка берет. Ошону чаптап алып буюрса. Тиле очередке турган келе аткан машиналар. Аэропорт Шереметьево.
Азыр булар жасап атат. Алайдын каңгы үйгүзүп машинада отуруп турар дейт. Өзү алып келип чаптап беребиз дейт. Там и поездка на парковку дейт. Не получили. Күтөбүз. Эми жазат болуш керек ушунча келгенден кийин. Иштейм деп башка жака кетип калсам деле башка күнү баары жазатыш керек. Лучше жазат коелу. Bir заказ менен 2123 рубль. Шундай тугандар. Чаптап берип атат азыр. Сделай выезд и въезд опять, чтобы заработало. Шутка заработала. Хорошо, спасибо. Чыгып кайра кирди. Чыгып кайра кирели. Мына тугандар. Муну чаптап бет. Яндекс.Go деп. Метка пропуск дейт. Мына машина жаңылганда мына пропуск алыш керек. Кайра кирелем. Аэропорттон келдим тугандар. 1 saat 45 минут болуп кетти. 5 коэффициент 1652 рубль. Адрес өзгөртүп албадыбы? Биринчи рейске жак болчу. Кар жаап атат. рубль которду. Коэффициент жок кана. Кичине көтөлүк коэффициент күйсө, онун линияга чыгабыз. Без коэффициент. Алган болбой калат. Тугандар, ошентип саат 4-төн 14 мүнөт өттү. Мен эртең менен 6:56-та чыккан экенмин, биринчи заказ алган экенмин. Так, ошо менен 5 заказ кылдым. 11-ден 11 мүнөт өткөнгө чейин. 5 заказ менен 3840 рубль. Анан кийин 5 заказ кылып коюп, үйгө келдим, келип чай ичип, кичине жатып, эле жалкоп калыптырмын. Линияга чыга алайм. Машинада кичине айдасам эле белдер ооруйт. Ошого азыр кайра чыгабыз эми. Saat 4'te. Уланта озанна тугандар. Заказ түшсө, дөңгөлөктүн жерин катып коюш керек экен. Обслуживание. 297 рубль болду. Метроға алып келдим текстилишке. 5 коёлчу. Эмнеге 5 коёбуз? Анткени кыргыз эжекен. Ошо 5 рубль берди. Рахмат деп түшүп кетти. Сдача албастан. Кеттик, анда кийинки заказ алып койдум. Настроением көтөрүп койду го. 7-чи заказ алып келдим. 315 рубльга. Волгоградский проспект. Бүт эле Кытай басып кетти. Так, заказ 1.33 менен 3,5 километрден. Алалы. Что заказ шашпай берип атат. Берсем би, же бербей эле койсомбу деп. Жумуш слабый. Конечно, декабрда жаңы жылдагыдай эмес. Бизде Бишкекте мертвый сезон болот го. Бул жакта деле почти ошондой эле экен да. Январь, февраль ушундай болот дейт. Деле Кытайдын машиналары. Пип-пип. Бассам чочуйт. Анан өздөрү билип качпайт.
8 минутада. Спасибо за 620 поездку. рубль. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Yolga oturат buyoqda. Alınali ekan. Рынок Велозаводский. Коэффициент бар ма? О, коэффициент жоқ эле. Линияны жыгып койдум эле. Коэффициент менен албасак, вообще эле. Коэффициент менен алганда деле эле арзан чыгып атат. 8 заказ менен 4532 рубль иштеп турабыз. Так, долгий поездка берет го 1.36 менен. Реутов дейт. Алалычы. Долгий болсо, долгийден кылып кичине 1000 сомдук заказдардан кылбасак ар көп айтат го. Кеттик анда туугандар. Күн батып атат. Saat 5'ten 14 öttü. 49 минутада келдим. 1163 рубльга. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Клиент давно түшүп кеткен. Заказ күтөбүз анда. Uber'дің заказы 5 рейтинг берет да. Uber'декен. Кеттік анда. Эртеңин билбем эмине болду ойлонбоюнчу адамдар менин ыйлатса алды эле сорон оюнчу алды эле сорон оюнчу мамыктай жылуу койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү апыл мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү катамды оңдоп алышка апыл кайра бир төрөлөйүнчү апакай жылуу колуңдун табына жылынайынчы алдыңа жатыбың алап апыл алды эле уругайынчы алды эле уругайынчы мамыктай жылуу койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү апыл мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү катамды оңдоп алышка апыл кайра бир жаралайынчы. Өтө салым. Акыркы заказды алып келдим туугандар. Домой менен келдим. 532 рубль. 18 минутта келдим окшойт. Домой эмес, по делам экен. Үйгө кеттик анда туугандар. Он 13 заказ менен 6668 рубль иштеп турабыз. Saat почти 8 болду. Азыр үйгө барып туруп атча чыгарып коебуз. Мен жумушту бүтүрүп азыр ашаңга келдим. Ашаңга кирип продукт алып чыгалчы.
15 күндө үйдө жатып продукт деле калбай калды. Ошого продукт кылып парковка жабыкка. Үйгө келдим туугандар. Үйгө келгенче саат 10 болуп кетти. Бүгүн 13 заказ менен 6668 рубль иштеттирбиз. Эртең менен 6:56-да заказ алганмын. 11'den канча? 11 мүнөт өткөнгө чейин иштеттирмин. Ошондо бул эртең мененки, анан кийин түштөн кийин чыккам кайра. 4:23-төн 7:35-ке чейин иштедим. Ошондо 7 саат, 7,5 саат иштеттирмин. İştegen saatim. 7 saatte 6668 rubl. 6668 rubldan 1000 rubl benzin, 220 km жүрүп жүрмүн. 500 rubl обед, таза калганы 5168 rubl. Сон турбайбы? Аренда төлөбөсөң 7 саат иштеп койсоң эле 5000 иштеп. Бирок 12 саат иштейбиз эми Кудай буйруса. Ошол туугандар, бүгүнкү 17 январга болгон смена ушундай болду. Кыска смена, 7 саат иштедим. 15 күндөй үйдө жатып, жалкоо болуп турмун. Бүгүн 7 саат араң иштеп, жалкоолонуп үйгө келип жата калып, чай ичем деп. Анан кайра түштөн араң чыгып, ошентип отуруп иштедик. Эми Кудай буйруса жакшы 12 саат иштеп, жакшы видеолор чыгарып турган аракет кылабыз. Ошол туугандар, видео жаккан болсо лайк басып коесуздар и комментарий жазып. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.